Баса белгилеп кетчү жагдай Кыргыз Шырдагы эл аралык фестивалына чет өлкөлүк туристтердин кызыгуулары өтө зор болду. Маселен, мына бүгүнкү ушул көргөзмөгө атайын Турциядан, Италиядан, Франциядан жана ошондой эле шериктештиги мамлекеттеринен меймандар келишкен. Өздөрүнүн жаратылышы ажайып кооз жерибизге сапарында байыркы кыргыздардын каада салттары, узчулугу жана кол өнөрчүлүгүнөн жакындан кабар алууларына минтип шарттардын түзүлгөндүгүнө чет өлкөлүк туристтердин чечегейлери чеч. Муналар күтүүсүз жагымдуулук катары баалашып, чоң таасирге кабылышкандарын жашырышпайт. Чынын айтайын, Кыргыз Шырдагы фестивалынын үстүнөн чыгышыбыз эл, жер тааныбыз деген биз сыяктуу туристтерге чоң олжо. Биз 10 күндөн бери жериңердин сулуулугуна суктанып бүтпөй жатсак, эми дагы бир биздин сапардагы унутулгус учур. Көрсө, кыргыз колөнөрчүлүгү өзүнүн жасалгасы, философиялык мааниси жагынан башкалардан ат чабым алды экен. Ушуну менен 16-жылын артка калтырып жаткан бул фестивалга мекенибиздин бардык 7 дубандан 800ге жакын кол эмгектер коюлган. Алардын 200дөй ээлеринин арасындагы мыктыларына делинген байге фондусу 1 миллион 200 миң сомду түздү. Аны Маданият министрлиги чегерген. Ушул сумма мыкты, салттуулукту сактаган уз жана мурас номинацияларына бөлүштүрүлүп, сынакка коюлган шырдактар жогорку чеберчиликте шырылгандыктан алдыңкыларын аныктоо калыстар тобуна оңой олтоң болбоду. Комиссиялар аябай кыл чайнашкан комиссиялар болду. Заманбап түрүндө шырдактар жасалган шырдактар көп болуп атат. Бул жерде эми үйдүн комнатасына жараша жасалган шырдактар көп чыгып атат. Ошого байланыштуу биздин Кыргыздын чыныгы нукура салттуулугун камтыган шырдак кыскасы жок. Анан колдон келишинче татыктууларын аныктадык. Жыйынтыгында мурас номинациясында Ат Башы районунун узу Ырысбүбү Айдарханова жеңүүчү деп табылса, анын жердештери Жаңыл Жумабекова менен Ишембүбү Тоюнбаева салттуулукту сактаган уз аталышты. Ошондой эле Жалал Абадтын Алабука районунан келген Параткан Омуева жана Атбашлык Гүлжан Сатылганова ар бири 30 миң сом өлчөмүндөгү акчалай сыйлыктарга ээ болушту. Мындан тышкары бир нече уз чеберлер 8 миң сомду болушту. Мен шырдагымдын өзгөчөлүгү бул Кыргызстан боюнча Алабука районунда гана жасалуучу шырдактын түрү шырмал деп айтылат. Бул шырмалды мен өзүм сейиме апам берген. 35 жыл болду. Шырмалдын өзгөчөлүгү шырдакта 2 түстөн оюлуп жасалган болсо, 2 же 3 түстөгү кийистен. Шырмалда болсо бир эле кара бир түстөгү кийистин үстүнө ар кандай оюлардын сүрөттөрү тартылып, ошонун үстүнө эле ыскыт базылып чыгат. Мурас шырдакты менин өзүмдүн апам жасаган. Азыр апам 91 жашта, Ат Баш айылында жашайт. Аябай сүйүнүп атабыз. Бул шырдак 75 жыл сакталган. Апам жаш кезинде сактады, андан биз сактап келдик. Ошондой эле Кыргыз Шырдагы эл аралык фестивалынын алкагында Кыргыз даамы сынагынында уюштурулгандыгын белгилейли. Мында жалпысынын көңүлүн жылкынын өпкө боорунан даярдалган салмагы 20 килограммдык оолоба бурду. Ичин аябай жууп, салмагы болсо ушу 18 килограммдай экен. Анын автору Клара Казиеванын айтымында ага 80 литр суу, 7 литр сары май жана 2 килограмм туз талап кылынып 12 саат бышырылган. Мына ушундай кызыктуу көрүнүштөр менен көпчүлүктүн эсинде калган ири иш-чаранын келерки жылдагы программасын алдаганча байытуу болжолдолунууда. Ошого жараша анын байге фондусун 7 миллион сомго чейин көбөйтүү сунуштары берилди. Бөлекбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Ат Башы району.